Мындан 8 ай мурун курулушу бүткөн Ош шаарындагы бул чакан КЭС учурда сыноо режиминде пайдаланууга берилген. Ош шаарынын четиндеги Озгур айылына курулган мына бул чакан КЭС учурда ийгиликтүү иштеп жатат. Акбура дарыясынан бөлүнгөн Уам каналынын жээгине курулган КЭС борбордук энергетика тармагына уланып, учурда 400гө жакын үй бүлөнү жарык менен камсыз кылууда. Бул жер кичи гидроэлектростанциянын суу бөлүштүрүүчү кампасы. Аталган жайдан суу бөлүнүп, миңдик түтүк аркылуу КЭСке барат. Ал эми электроэнергия дал ушул чакан КЭСте иштелип чыгат. 10го жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Кесиби энергетик Исмайыл Маматкадыров бул жерде суунун көлөмүн жана генераторлордун иштешин көзөмөлдөп турат. Миңдик турба деп коет, чоң мындай турба. Ошо менен келген, сууну ошол жактан тартып келгенбиз. 750-800 метрден келип анан ошол жерде мына агрегатты эметип, турбина айландырып, анан кийин генераторго кыймыл берет, анан кийин генератордон ток чыгарабыз. Ушул контролдо отурабыз бу жерде үчөөбүз смен менен. Мына жерде азыр ояк багы мына эткенде ушу үчөө жогоруда, үчөө биз башта 6 адам, анан жанагы снабжающий персоналдар бар, жанагы мындай материалды алып келип бер дегенде ошол алып келген. Ояк багы 10 адам иш менен камсыз болду ошол жерде. Алгачкы долбоорун ийгиликтүү ишке киргизген ишкана учурда кийинки КЭСтердин курулушун баштаган. Андан кийинки бүгүнкү күндө 4 мегаватт Кадамжай районунда, Баткен облусунун Кадамжай районунда Майдан айыл өкмөтүнө Исвайрам дарыясына 4 мегаватт кубаттуулугу курулуп, бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери жүрүп жатат, кызуу аябайчы. Андан кийин Исвайрам 2 деп ошол проекттин жанында каскадный ушундай 2 каскадтуу Исвайрам 2 12 мегаватт деген долбоорубуз бар. Ал проект боюнча бүгүн долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Андан кийин Зардалы 29 мегаватт деген долбоорубуз бар. Ал биздин эң чоң долбоорубуз. Ошол 10 жыл, 15 жылдын ичинде ушул долбоорлордун баардыгын неме кылышыбыз керек, ишке киргизишибиз керек. Ишкердин айтымында КЭС куруу боюнча долбоорлорду жылдар бою ишке ашыруу кыйынга турган. Учурдагы мамлекет башчысы бул маселени көңүл чордонун экенин айтып, бүт инвесторлорду энергетика тармагына салым кошууга чакырып, аларга өкмөт бардык керектүү шарттарды түзөрүн убадалагандан кийин бул жумуштар өтө тездик менен бүтүп, тоскоолдуктар жоюлган. Өндүрүштөрдүн эң күчтүүсү бул электроэнергия өндүргөн станцияда. Кээ бирки өндүрүштөр, мына мисалы алып карап көрөлү. Темир эриткен, башка жумушту кылган, же болбосо мындай ширенге чыгарган, же болбосо мындай башка өндүрүштөр 8 саат, 12 саат иштеши мүмкүн. А биздин өндүрүш 24 саат иштейт да, өзгөчөлүгү ушул. Бизнесмендер уктаса деле бул гидроэлектростанция акча таап бере берет да. Биздин өкмөтүбүз колдогондон кийин, президентибиз колдогондон кийин бул нерсе аябай актуалдуу, оңой болуп калды, чынын айтканда. Кыргызстан сууга бай өлкө. Ошондуктан чакан КЭС курууну каалаган ишкерлерге электроэнергия өндүрүү өтө кирешелүү тармак экенин адистер белгилейт. Ал өзүн-өзү кыска аралыкта актап пайдасын берет. Анткени электроэнергияга болгон муктаждык күн санап өсүп бара жатат. Ошондуктан кошумча энергетика булактарын ишке киргизүү бардык мамлекеттерде актуалдуу. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.